2021 10 октябрь günü аба ырайынын keskin өзгөргөнүнө байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин буйругунун негизинде борбордук аппараттын жана кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунан атайын ыкчам топ түзүлүп, жеринде жумуштарды алып барып атабыз. Негизинен жол эки тараптуу ачык, тиешелүү жарандык коргоонуунун кызматтары өздөрүнө коюлган иш-чараларын жүргүзүүдө. Жол боюнча кардын калындыгы 10-15 сантиметрге жетет. Жолдо чектөөлөр бүгүнкү күндө Сосновка жана Арал постунда коюлган. Азыркы убакта толугу менен ачылып, эки тараптуу жол ачык. Жүргүнчүлөргө буга чейин аба ырайынын кескин өзгөрүшү боюнча тиешелүү шашыш билдирүүлөр жеткирилген. Ошонун негизинде жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөккө алмаштырып, жолдо этият болсоңуздар жана тиешелүү коюлган маалыматтар боюнча аралыкты 500 метр коюп, шашпастан этияттык менен жүрсөңүздөр. Өзүңүздөрдүн жана элдердин коопсуздугун кароо максатында дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөккө өтүүңүздөр зарыл. Жолдун бүгүнкү күндөгү абалын жеринде айтсак, жол ачык, кечиндеси температура минус 2-5 градуска төмөндөйт. Ошондуктан сөзсүз түрдө кышкы дөңгөлөктөр менен жүрүүңүздөр зарыл. Могу алыскы жолго чыкканда айдоочулардан биз суранып кетебиз. Жайкы дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөккө алмаштырып, могу мотордун ичиндеги тосолдорун алмаштырып, кээ бирөө суу менен жүрүшөт. Ошону антифризге же сууга эмес, тосолго алмаштырып алсын. Ошолорду суранып кетет элек. Анан кийин жолго чыгып атканда дөңгөлөктөрүнө кээ бирөөнө сеп салып алсын. Аралыкты ортодон дистанция соблюдать этип 500 метрликте аралыкты сактасын. Анан баарынан суранып кетет элек, машинелерин карап алып чыгышсын. Карабай чыкканга болбойт. Могу азырда жол алыс, кышкысын бияка келгенде токтоп калып атышат. Ошондуктан жол тыгын жаралып калат. Жол болсо ушундай аба ырайы кар жаап атканына байланыштуу күн суук болуп атат. Элдин баарынан эле айдоочулардан суранып кетет элек, дөңгөлөктөрүн карап алып, машинелерин тыңдап алып чыгышсын жолдон суранабыз биз.